Акыркы 3 жумада өлкө аймагында коронавируска кабылган жарандардын саны кайрадан көбөйдү. Соңку бир күндө дагы 71 адамдан коронавирус табылды. Ал эми ооруп жаткан бейтаптардын 114-ü айыгып, оорудан каза болгондор катталган жок. Азыркы тапта эпидемиологиялык абал Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында кооптуу бойдон сакталууда. Жаңы катталган учурлар Баткен облусунда 20, Ош облусунда 17, Жалал Абад облусунда 13, Чүй облусунда 8, Ысык Көл облусунда 5, Бишкек шаарында 4, Ош шаарында 2, Талас облусунда 2. Өлкөдө COVID-19 вирусуна чалдыккандардын жалпы саны 45.542 кишиге жетти. Алардын 41.796-сы сакайып, 1063-ü жашоо менен кош айтышты. Саламаттык сактоо министрлигинин билдиришинче, божомолдуу эсептөөлөр боюнча Кыргызстанда 160-200 миң адам коронавирус менен ооруп чыккан болушу мүмкүн. Расмий маалымат боюнча 21 сентябрга карата өлкөдө 45.471 адам коронавирус жуктурган. Анын ичинде 19.305 адамда коронавирус лабораториялык жол менен тастыкталган. Учурда Кыргызстан сасык тумоого каршы 119 миң вакцина сатып алды. Дагы 770 миң вакцина сатып алынат. Вакцина айрылуу катмардагы жарандарга акысыз жүргүзүлөт. Андан тышкары акы төлөп эмдөөдөн өткөрүү боюнча жеке менчик медицина мекемелери да иштеп жатат. Ошондой эле Орусия сыноодон өткөрүп жаткан коронавируска каршы вакцинаны алып келүү боюнча сүйлөшүү жыйынтыкталып, Орусия коронавирустун жаңы тибине каршы вакцинаны Кыргызстанга жеткирүү маселесине артыкчылык бермей болду. Вакцинаны биринчилерден болуп, ооруп калуу коркунучундагы топтогулар алышат. Оорунун жайылып жаткандыгына байланыштуу Саламаттык сактоо министрлиги жарандарды беткап кийип, 1,5-2 метрлик аралыкты сактоону эскертүүдө. Мындан ары эл көп чогулган жерде беткап тагынбаган жарандар жазага тартылышы ыктымал. Мындан улам өлкө башчы кечээ премьер-министр менен кеңешме өткөрүп, санитардык эпидемиологиялык ченемдерди сактоо начарлай түшкөнүн баса белгилеп, бир катар чет өлкөлөрдө коронавирусту жаңы жуктургандардын саны өсүп жатканына тынчсыздануусун билдирген. Мындан улам Саламаттыкты сактоо министрлигине калк арасында түшүндүрүү иштерин күчөтүү сунушталды. Айжамал Олжобай кызы, Кыялбек Мурзахматов, 7 канал, Ош.